Улитки не переносят соль, они моментально умирают, если их покормить солью. Нуремир адаттагыдай эле бул жолу да классташтарынын өтүнүштөрүн орундатып, атайын үйүнүн кескилдириги менен өлүлдөрүн алып келип, алар тууралуу балдарга кенен маалымат берди. Улитки едят в основном органику. Өлүлдөр негизинен органикалык жашылчаларды, кабачки, капуста, салат, сабиз, алма, алмурут жешет. Мен негизинен ушуларды берем. Өлүлдөр тузга туруштук бере алышпайт. Эгерде туз жеп алышса, дароо эле өлүп калышат. Мектеп жетекчилигинин айтымында Маариф билим берүү комплексинде башка мектептерден айырмаланып 2 программа иштейт. Бул эл аралык Кембридж программасынын окуучулары, анан эң негизгиси мамлекеттик программа. 2 программа тең балдардын талантын өнүктүрүүгө, келечекте кесибин тандоого өзгөчө көңүл бурулган. Балдардын арасынан талантты издегенге көп методикаларды колдондук. Анан практически түргө келгенде ачылат экен балдар. Алардын кызыгуусу, хоббилерин ушул келечекте жумуш катары карасаңар кандай болот деп, анан ушул бүгүн Нуремир өзүнүн кызыктуу бир хоббисин балдарга да көрсөтөйүн деп алып келиптир. Бул менимче абдан жакшы шарт, башка балдарга да бир дем берет, кызыгуусуну ачат дагы. Нуремирдин жаратылыштын мындай жандыктарына кызыгуусу кичинекей кезинен эле башталыптыр. Ал үйдөгү 4 тууганын кенжеси болгондуктанбы, ата-энеси ага өзгөчө камкор мамиле жасап, сураган кескилдиригин да, өлүлдөрүн да сатып беришкен. Биринчи 20 000 сом деди. 20 000 сомго анан айттым, балам, бул эмне деген кескилдирик? Бул десем, мондай эле кичинекей неме экен, ушуну алып бериңиз багаланан. Мен айттым, бул мындай жашап кете алабы биздин немеге, климатка? Десем, ата, мен жакшы көрөм, багам деп. Анан мейли, аны алалы десек, анан могул посудасынын өзү дагы 15 000 сом экен. Балам өз убагында тамагын берет, жуундурат. Мени деле таанып калды, кээде келип эркелетип коебуз, баягы биздин үйдүн бир мүчөсү болуп калды. Жаныбар бизди карайт, күтөт баламы. Нуремирдин абдан боорукер, сезимтал, элпек, анан тил алчак экендиги мамилесинен эле байкалып турат. Анын хоббиси тууралуу апасынын айткандарынан жомоктогу баланын хоббисин уккандай эле болдук. Мен балам өтө эң жакшы көргөн 2 жаныбары бар. Мышык, анан термен бешик деп коет, орусчасы богомол. Огороддон ошондой личинка, курчактарын чогултуп алып, мына жерге гүлдөргө салып коюп, бардыгын чыгарат. Кандай туулуп, өмүрүнүн аягына чейин этаптарын баарын жатка билет. Нуремир сыртка чыкса деле огороддон курт-кумурскаларды кызыгып карап, издеп жүрө берет дейт атасы. Анын шоктонгонго, көчөгө чыгып ойногонго, телефондо тигилип отурганга убактысы жок экен. Анткени үйдө апасына жардам берип, үйдө баккан жандыктарын тамактандырып, жуундуруп, алар жөнүндө маалыматтарды интернеттен таа окуганга араң үлгүрөт. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, билим жаңылыктарына.